Дүйнө жүзү боюнча ата энесинин жашоосуна салыштырганда ар бир 12 бала жакыр өлкөдө жашайт. Тагыраагы 385 миллион, 264 миллион өспүрүм мектепке барышпайт. 5 жашка чейинки курактагы 5 миллион 600 миң тестер өлүмдөн сактап кала турган илеттердин айынан көз жумган. Бул тенденция дүйнө көңүлүндө. Kids Take Our аталышындагы балдарды коргоо күнүнө карата уюштурулган глобалдык акцияга Кыргызстан да кошулду. Бишкектеги иш-чаралар эмне берет? Бишкектин келечек жабылмасындагы бул мектеп алды ыр бейге бөлөнүп, мындагы окуучулар өз өнөрлөрүн көрсөтүүдөн баштады. Алардын ар бир кыймыл аракети бактылуулуктан кабар берип турган сайт. Бирок балдардын бардыгы эле бул өңдү бактылуу эмес. Басканга, көргөнгө, укканга зарылар да кездешет. Бул бөлмөдөгүлөр болсо дал ушул өзү теңдүү майыптардын укуктары жөнүндө окуудан өтүштү. Нуриза Нарилова 8 класстын окуучусу. Атайын окуудан соң бир топ нерселерди түшүнүп калганын белгиледи. Бул жерде ошо бардыгы инвалид адамдар бардыгы бирдей укуктарга ээ болот. Жана ошондой эле башка балдардай эле өзүрү кызыккан нерселерге алектенүүгө укуктуу. Жана ошондой эле баарыбыз тек гана инвалидтер менен балдардын алар соо жана инвалид деп бөлүнбөйт. Алар тек гана балдар бирдей билим алууга аябай милдеттүү, укуктуу. Жер бетинде балдардын укуктары сакталбай жатканын буунун балдар фондусу коңгуроо кагууда. 130тан ашык өлкөдө балдар үчүн коркунучтар тынчсыздантып келет. Анын ичинен Кыргызстанда балдардын өлүмү азайганы менен үй бүлөлүк зордук зомбулук көбөйүп жатканы чочулоолорду жаратып жатканын эл аралык уюм билдирүүдө. Кыргызстан балдарды коргоо боюнча Женевадагы конвенцияга кол койгон. Өкмөт балдардын укугун коргоо боюнча өз милдетин алган. Бирок азыркы маалда өспүрүмдөргө болгон зордук зомбулуктун аягы суубай. Күн сайын ар кандай фактылар катталууда. Биздин уюмдагы өспүрүмдөрдүн өзүлөрүнүн укугун коргоо боюнча иш-чараларды уюштуруп жатабыз. Kids Take Over глобалдык акциясынын максаты да өспүрүмдөрдүн укугун тебеленишине коңгуроо кагуу болуп эсептелет. Ал эми кыргыз өкмөтү болсо өспүрүмдөргө болгон зомбулуктун солгундабай жатышын, жакырчылыктын азайбай жатышы менен түшүндүрөт. Анын кесепетинен чет өлкөлөп, ар кайсы жакка балдарын таштап кетүүсү зордук зомбулукка төртүп жатат дешет. Ошондой эле мурда алысыраак туугандарынан запкы жесе, соңку маалдарда өз бир туугандарынан кордук көргөндөр көбөйгөн. Психологиялык жактан мисалы айтылат да ошол зордукка кабылган бала башка бирөөгө да зордук кылыш мүмкүн депчи. Ошондуктан азыркы учурларда биздин келечегибизди жакшыртыш үчүн өзүбүз дагы биз эң биринчи учурларда балдарга мээримдүү болушубуз керек. Анан ошондуктан ушундай ар бир мектептерге биз жанагындай флешмобдорду ата энелер менен тыгыз байланыштарда, анан жанагындай инструктивно-методическое письмо дагы биз мектептерге дагы жайылтылганбыз. Азыркы учурларда мисалы эгер бала сабакка кечигип келсе дагы, формасын кийбей келген күнү дагы чараны окуучуга эмес, ошол ата энеге милдеттүү түрдө колдонгула деп. Мектептерде балдардын өздөрүнө жана алардын ата энелерине түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Бирок эмнегедир ал ыкма натыйжа бербей жатат. Адистер болсо анын себебин ата энелеринин жана коомчулуктун жоопкерчилигин сезбей жатканында дешет. Бүгүн балдарды коргоонун эл аралык күнү. Улукбек Кутманбаев, Баатыр Зарылыков, События, Бишкек.